Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسندنا متصل إلى الإمام الموصلي رحمه الله تعالى وأدام الله نفع بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال رحمه الله تعالى من أول كتاب إلى أن قال باب الحيض. Өткөнкү эсалууга чыгардан мурда айтканбыз. Эмки сабактан баштап айыз, башкача айтканда этек-кир боюнча сүйлөшөбүз. Эмне себептен аялдардын маселесине таандык нерсени биз мечитибизде ушинтип эркектерге өтүп атабыз. Себеби аялдардын көбү бизде үйдө отуруп калып, сабактардан мындай эрежелерден алыс болуп калып атышат. Анан ошого бизге келген суроолордон ушундай таң калыштуулар бар. Кээ бир эркектер ошол айыз мезгилинде, этек-кир мезгилинде аялга жакындабаш керек деген нерсени билбейт экен. Адамдардын арасында батыштын тарбиясын көргөндөрдүн арасында ушундай бар экен. Кээ бир врачтар айтат экен, эч кандай зыян деле жок айыз мезгилинде же этек-кир мезгилинде эркек аялга жакындаган эч кандай проблема эмес дегендер дагы бар экен врачтардын арасында. Эгерде врачтар шариатка ылайыктуу бир маселени айткан болсо кабыл алабыз. Ал мен билгенден ушу адамдардын өзлөрүнүн гана пикири, ушу врачтардын. Эч кандай зыян бизде шариат бизге эреже. Шариаттын эрежесинде айыз мезгилинде аялдар намаз окубайт, Куран окубайт, орозо кармабайт жана үй бүлөлүк жакындыкта кылынбайт. Ошон үчүн айыз маселесин биз эркектерге айтабыз. Себеби эркектерге Кудай Таала мүмкүнчүлүк берген, ушундай мажилистерге келип, сабактарга келип, сабактарда отуруп, бул жердеги маалыматтарды аялдарга жеткизүү. Эми колдон келишинче биздин аялдарыбыз дагы ошо аялдардын мустава деп коебуз, диний деңгээлин көтөрүүгө биздин аялдар да кызмат кылып атышат. Мисалы өткөндө эле ушул хайыз ва нифас, айыз жана төрөттөн кийин келген нифас каны боюнча 200 кызга 1 ай бою, 100 кызга 1 ай бою семинар өткөрдү менин келинчегим. Анан өткөндө кээ бир адамдар аялдар сабак бербей эле коюш керек, аялдар андай деп атып, азыр дагы кайра аялдар сабак берсе болот деген айтып калыптыр. Негизи ошо айтардан мурда ойлонушубуз керек да. Аялдардын сабак берүүсү аялдарга гана. Инстаграмында бир сабак кылып аткан болсо сен ал жака кирбе. Онондой телеграмдарында сабак болуп атса эркектер кирбе аяка. Аялдарга атайын өзүнүн сабактарын бериш керек. Бирок эми ошонун бардыгына аялдар айтып жеткизе албайт экен, эркектер биз дагы ушул маселелерди айтыш керек. Ошон үчүн буну биздин китебибизге киргизди. Устаздарыбыз, аалымдарыбыз бизге ушуну үйрөттү, окудук. Аялга байланыштуу маселе болсо дагы окудук, биз эми кайра эркектер ушуну жеткизебиз. Эркектер биле турган болсо аялдарды үйдө барып тарбиялайт, Ошого таң калбаш керек да, бул чоң мечитте эмне себептен аялдардын маселеси каралып атат деп, себеби аялдардын үстүнөн өкүм кылуучулар, аларга тарбия берүүчүлөр, илим берүүчүлөр бул эркектер болот. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне дейт? Эгерде бир аялга илим берген болсо, ага жакшы мамиле кылган болсо, сообу көбүрөөк болот. Кемдин күң аялы болсо дейт, аны азат кылып, анан ага илим берсе, анын сообу дейт. Демек, күң аялга ошондой болуп аткан болсо, өзүңүздүн аялыңызга илим берсеңиз, андан дагы сообу көп болот. Себеби аялдар көбүнчө үйдө отурушат. Демек, эркектер ушул маселелерди билүүсү зарыл. Ошон үчүн биздин аалымдарыбыз буну өзлөрүнүн китептерине жазып кетти. Анда баштасак бабул хайд. Хайд бабы. Хайд деген кыргыз тилинде этек-кир деп айтылат. Хуаддам. Эми ошол хайз боюнча бир аз тилдик жана шар'ий маанилерин айта кетсек, ал-хайду фил лугати, тилдеги мааниси, негизинен бизде илимде ушундай бар да, тилдеги мааниси анан истилахта же ошо шариаттагы мааниси деп бөлүнөт. Тилдеги мааниси бул жалпы айтылат, а биз шариятыбызда амал кыла турган мааниси кандай? Ошону мисалы үчүн намаз тилдеги мааниси дуа. Намаз деген кийин бизге жана белгилүү болгон бир нерсеге, бир ибадатка айтылып калды. Ас-сала деп. Ана ас-сала лугатан ад-дуа. Аш-шар'ан бизден Аллаху акбардан баштап ассаламу алейкум рахматуллах менен бүтө турган амал. Ошондой болуп тилдик маанисинде түшүндүрөбүз, анан шариаттык маанинде түшүндүрөбүз. Демек тилдеги маанисин билсең, кайсыл жактан келгенин ошону билүүгө мүмкүнчүлүгү болот.
Al-haydu fil lugati. Arap dilinde ayızdın ya olsa etekkirdin manisi as-sayalan. Bir nesenin ağusun hayatta etken. Bir nese aksel oşan hayatta etken. Yuqalu hadatul arnabu iza sa'ala min haddam. Tangalıştısı akındar başka Araplar aytatken hadatul arnab. Egerde koyun ayız görgen bolsa hadatul arnab. Arnab koyun ayız gördü etken iza sa'ala minha addam. Andan kan akkan bolsa. Alımlar aytat ayız görgen, etekkir görgen hayvanatlar төртөө экен. İmam Cahith degen çoğun alım özünün Hayatul Hayvan degen kitabı var. Jalan hayvanatlardan ömür boyan жазылган. Кандай болот, кантип жейт, не жейт, жанагы суурду жесе болобу болбойбу деген маселелер келип атпайбы? Каш кулакты жесек болобу болбойбу? Ошол Hayatul Hayvandan изилдейсиз. Hayatul Hayvanга барып карасаңыз, эмне жейт, курт кумурска жейби, тамыр жейби айтып берет. Hayvanаттарга маселесинде бул ислам тарыхында биздин алымдарыбыздын кызматына таң каласыздар. Hayvanдар да изилеп чыккан. Şu Hayatul Hayvanda karışkırın söylөгөндүгү жөнүндө маалымат бар. Сөйлөткөн карышкыр. Эми Аллах Тааланын bir hikmeti, же bir нерсеси болсо керек. Söylейт экен. Umar ibn Abdülaziz radıyallahu anhu 5-ci halife Hulafa Raşidin деп айтылат. Ошол киши халифалык мезгилинде дүйнөдө өтө адилеттүүлүк орногон дейт. Жада калса тоодогу куштарга да жем чачырылган экен. Ошол жактагы кар көп түшкөндө канаттуулар кызыл китепке киргендер өлүп калбасын деп жем, эт, тамак ташталчу экен. Илгертен эле. Шунчалык даражада адилеттүүлүк. Азырдагы караңызчы биздин деле мамлекеттин өнүгүүсүндө кандай өзгөрүүлөр болуп атат, жолун салып атат. Азыр Армениядан келген машинелерге дагы мүмкүнчүлүк берип, тигиндей кылгыла, эми үйлөрдү салып аткандыгы, ак үйлөрдүн салынып аткандыгы, ушулардын баардыгы өнүгүү адилеттүүлүктүн негизинен келип атат. Шүгүрлөрдү кылышыбыз керек, дагы дуа кылыш керек. Мындан да көбүрөөк болсун. Илгери жол оңдолгонун bir жылдап bir көрчүк да. Азыр ар жерде жаба калып, жолдор оңдолот. Бул мамлекетке жасакерлер мындай кылып эмес, акыйкатты мындай айтып, себеби эскертип турсак, биз шүгүр кыла берсек дагы арттырат да. Дуа кылышыбыз керек, зулумду кылбасын, элибизге, жерибизге кызмат кылсын деп турсак, дагы артат. Эгерде силер шүгүр кылсаңар, Аллах Таалам не арттырып берем деген. İbn Umar radıyallahu anhu'nun mezgilinde şunçalık darajada adilettүүлүк болгон экен. Ошол тоодогу жаныбарларга да тамак ташталынып, кой менен карышкыр бир жайлоодо жүрүп калган экен. Бири-бирине кол салбай. Таң калышты, субханаллах. Бир чабан жүрсө, бир карышкыр козга кол салыптыр да. Кол салганда Amiril Mu'minin bul dünyadan ötken okşayt деген eкен. Keyin kabar kelgen eкен, Umar ibn Abdülaziz bul dünyadan ötken eкен. Şunçalık darajada. Aytayın degen masele, şu karışkılar söyleydi degen, şu karışkılar ошончолук darajada da tarbiyalanganda. Karаңыз, adilеттүүлүктүн айынан Allah Taala ошолорду кой менен карышкырга эмне кылган эмес, бири-бирине кол салуусуна тыйып салган үчүн кол салбайт да, болбосо ал акылы жоктор салыш керек эле. Демек, адилеттүүлүк боло турган болсо, адам эмес, хайвандар өзгөрүлөт да. Элибизге, жерибизге адилеттүүлүк боло берсе, адамдардын адеп аклагы, башкасы начар деп атабыз го. Иншалла адилеттүүлүк боло турган болсо, хайвандар өзгөргөн экен, адамдар деги эле өзгөрөт. Эми адамдардын баягы түшүнүк сезими, şu тарбиянын бизге окшогон, сизге окшогон адамдар бири-бирибизди тарбиялап отуруп, анан şu жогорку даражага жететкенбиз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бул дүйнөгө келүүсүнүн негизги, пайгамбар болуп келүүсүнүн себебин эмнеге деп сурагандан не деди? Адамдардын адеп аклагын эң жогорку даражага жеткизүү үчүн келдим деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам адеп аклагы эң жогорку даражада. Анан ошол пайгамбарыбыздын динин жеткизген, биз ар бирибиз ошол элдерди жакшылыкка чакырып, адептүүлүккө, динге чакырган инсандардан болушубуз керек. Темабызга кайтып, ошол айыз көрө турган айвандардын арасында аял бар экен, аял, биздин аялдар, Аллах Таала айыз көргөнү пешенесине жазган экен. Андан кийин
кийени аркасы ылдыйраак, асты жогору бар го, ошол дагы айыз көрөт экен. Андан кийин хуффаш, жарганаттар. Булар дагы айыз көрөт экен. Анан коен айыз көрөт экен. Дагы бир риваятта ит дагы айыз көрөт дейт. Ошол бир аз жаш күчүктөр, бир аз чоңоюп, баягы жыныстык жака даяр болгон мезгилде айыз көрөт экен. Алардын медицинада көбүрөөк изилдегендер бар экен, өзүлөрүнүн убакыттарынан бери изилдеп чыгыптыр. Ошого бул жерде хадатыл арнаб десе таң калбаш керек. Биздин шариятыбызда немеде махлуктардын арасында ушундай нерселер бар экен. Шариаттагы мааниси sayalanu damin makhsusin min mawdi'in makhsusin fi waqtin ma'lum. Şeriattagı manisi hayız emdese sayalanu damin bir kandın ağusu makhsusin belgülü bir kandına min mawdi'in bir orundan kulağından emes bir orundan makhsusin şol belgülü orundan min mawdi'in makhsus dam makhsus min mawdi' makhsusun fi waqtin ma'lum bir belgülü vaqtda gelgen ele kandın bardığı ayız bolu örbet atayın belgilep munogo çeyin ayız andan başkası ayız emes dep şeriatta көргөзүп койгон азыр ошол эрежелерге токтолобуз. Ad-dima'u thalathatun. Kan üçkө bölүнөт экен. Аялдардын каны üçkө bölүнөт экен. Бул кайсы жатындан келген кан. Üçkө. Биринчиси al-hayd. Bul ayız etekir. Alganda eken dese huve'd-damu lezî tasîrul mer'atu bihi bâligatan. Bul şunday kan eken al gelgenden keyin ayal balagatga jetet eken. Oşol kan geldi balagatga jetet. Oşogo 9 yaşka çeyinki gelgen kan ayızdın kanı debe. 9 yaştan keyinki gelgen kan oşol ayaldın balagatga jetkendigine neme otken. Bugün Kunaşev degen bir neme var eken tafsir жазыптыр ha. İlimge tayanıp anın arasında sandarga tayanıp жазыптыр. Anan ben şol intervyusunu Ernest yazıp men bergen intervyusunu okudum da anan баягы өз алдынча изилденген, өз окумуштуу киши экен, баягы муну светский илимдерди окуган, ошону менен эле динди дагы, Куранды дагы изилдеген адам болуптур. Баягы жакшы, бирок мындай өзүң окусаң, ал шарият бул өзү окула турган нерсе эмес да, шариятты алымдардан, анан эреже менен, манхаж менен, тартип менен окулуш керек да. Баягы өзү изилденген үчүн кээ бир маселелерде мындай алашемдиктери бар экен да. Şol ayız meselesinde aytat da 19 degen sandı men tandap aldım deyt. 19 degen san oşol şariatты Kur'an'da düşündüğü 19 deyt. Hem ardında nemeler de aytып anan oşol Abu Hanifa'da misalı mınça yaşta 18 yaşta balagatga jetet dep aytılат eken. Balança mınday deyt eken Zufar radıyallahu anhu 19 yaşta degen eken oşol maga toora geldi 19 degen sanga toora gelgendigi üçün deyt. Bizde ayızdın nemelisinde Abu Hanifa 18 yaş degen emes. Balagatga jetkende kan hayız kan geldi oşo balagatga jet. Bирок 18 yaşka çeyin gelbey жүрө берсе 18 çıkkandan keyin boldu gelbese dagı bul ne? Kızlar 17 yaştan, erkekler 18 yaştan namazın buyurup okuluna öğrettim da 18 yaştan başta milletli olup başladı deydi. Eğer de balagatga jetpey 18 çıkıp ketse de misалы. Atak bizde kızlar 9 yaştan, balдар 12 yaştan namazlarga buyurur, namaz okup başlaşat. Hem oşol kişinin aytımında mınday баягы tagı emes da fiqtagı manileri emi oşol izilдөсүн баягы жакшы адамдар изилдегени, Куранды изилдегени жакшы, бирок эрежеме изилдеш керек да. Мен өзүм туруп алып эле медицинаны изилдеп эле мен ойлоп атам, мындай болот экен десеңиз болбойт да. Siz ойлогонуңуз жакшы, аракет кылып атасыз, бир нерселерди сүйлөп атасыз, бирок медицинанын өзүнүн илими бар, окуй турган жери бар. Ошол жерден окуп туруп, ана медицина боюнча, анан кулактын оорусу боюнча мен изилдеп чыктым, 17 деген санга туура келе турган болуп атат. Анан ушул кулактын оорусуна мындай кылыш керек экен, буну фаланча доктор мындай дептир, түгүнчө окумуштуу мындай дептир, медицина мындай дептир. Ошондо мен муну түшүнүп атам десеңиз болбойт. Бул илим, тажрыйба менен анан так эми Куранда чындыгында көптөгөн илимдер, ачыл эле кендер бар. Ал кендерди шариаттын эрежеси менен барып ачсаңыз жакшы болот. Эгерде изилденип барып жанагындайлар ачса деле шариатка каршы келбесе макул. Бирок ошо шариаттын
özünün erejeleri, tertipleri var. Şu menен okulunsa ne bolat? Jakşı bolat. Demek huve'd-demul lezî tasilul mar'atu bihi baligatan. Demek oşol kan gelgenden keyin ayal ne bolup başlayt eken? Balagatga jetdi dep aytılат eken. Bizde eң negizgi nerse oşo. Al эми жашты бул такыр кайыз келбей калса анан жашка өтөбүз. Биринчи бул балдардын түшүркөгөнү, ал эми аялдардын айызынын келгени менен балагатка жетти дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде Айша өзү риваят кылган хадисте قالت Айша өзү айтат: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار لا يقبل الله صلاة حائض. Айыздын намазын Аллах Таала кабыл кылбайт, жоолук салынмайча, башкача айтканда хижаб киймейинче дейт. Башкача айтканда хаиз дегенде ай балига, балагатка жеткен дейт. Башкача айтканда кыз балагатка жеткенден жоолугун салып намазын окуш керек деген маселеде. Демек, кыздын балагатка жетүүсү бул хайыз менен белгиленет. Ошон үчүн пайгамбарыбыз ла яқбалуллаху салата хаизин деди. Ай балигатин деген сөз. Балагатка жеткен кыздыгын, демек жоолугун салып намазын окушу керек дейт. Бул хадисти имам Абу Дауд өзүнүн Сунан китебинде, имам Ибн Мажа өзүнүн Сунан китебинде, жана имам Тирмизи рахматуллахи алейхи өзүнүн Жами' китебинде ушул хадисти алып келип, имам Тирмизи хада хадисун хасанун, бул далилге жарай турган хасан хадис деп айтат. Экинчи kan üçkö bölünөт dedik. Birincisi haiz dep түшүндүрдүк. Андан экинчisi istihadатун. Бул оору себептен келген kan. Буга эч кандай шариаттын өкүмү жүрбөйт. Башкача айтканда намазды токтотпойт, аялга жакындоону токтотпойт, орозону да токтотпойт. Бул оору себебинен келген каз. Ошо istihadatu huwa ad-damul khariju min al-farj duna ar-rahim. Бул хайз истихада деген кан кандай экен десе, huwa ad-damul kharij min al-farj. Жыныстык мүчөдөн гана чыккан кан экен. Жатындан эмес. Хайз бул жатындан чыгат. Демек, истихада бер жактан болгондон ал мурду канагандай эле, колу канагандай эле өкүм болот экен дагы. Аны канаса жуунуп, же болсо тазаланып алып намазын окуй берет. Үчүнчү кандын аты нифасун. Бул төрөгөндөн кийин huwa ma yakhruju ma'al waladi aw aqibayhi. Aqibahu. Ne huwa ma yakhruju min al-waladi aw aqibahu. Ал нифас деген кан бала менен кошо чыккан, төрөлүп атканда ошол кан же болсо бала төрөлгөндөн кийин чыккан кан бул айыз каны болот. Аны дагы окуп өтөбүз. Бул 40 күнгө созулат. Эми айыздын эң көп вакыты жана эң кыска вакыттары жөнүндө баяндап, ва aqallul haydi 3 ayyamin wa layaliha. Айыздын эң азы 3 күн 3 түн. 2 күн бирөө хайыз көргөн болсо, же 1 күн хайыз көрсө, бул жөн эле истихаза жана оору себебинен келген хан намазды эч нерсени тыйбайт. Демек, хайыздын эң азы 3 күн 3 түн экен. Ва aktharuhu анын эң көбү 10 bilayaliha. 10 күн түнү менен кошолот. Демек, 10 күндөн кийин өтүп кетип дагы кан келе берсе, жуунуп туруп намазын окуй берет. Демек, ал истихаза оору себебинен экен. Көбү 10 күн, азы 3 күн 3 түн. Андан азы хайыз эмес. Бул боюнча Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Аби Умама деген сахабасы риваяты анна Набий саллаллаху алейхи ва саллам кала, Пайгамбарыбыз айтыр: "Aqallul haydi lil jariyatil bikri wa thayyibi lil jariyatil bikri wa thayyibi 3 ayyamin bilayaliha wa aktharuhu 10 ayyamin bilayaliha." Abi Umama rivayet kılan hadiste hayızın en azı 3 gün, göğü bu ne bikir bolsun, kız bolsun, cebisi turmuştan ajragan göğü tiygen bolsun bardığa. Misal üçün bir göğü tiyelek de kız ayız görütau, ошондой эле. Göğü tiyenden gelgen kandile bardığa şu 3 gün, 3 gün en azı, en göğü 10 gün 10 tün. Hem uşul hadisin tegereginde uşunday talaş tartışlar var. Biz menen jana başka muhaddislerin arasında özleri izlep geliyorlar. Yok, bul hadis alsız, bunu amal kılganga durus bolboyt. İmam Şafii 1 gün 1 tün degen en azı. Buna uşunu alışımız gerek dedi. İmam Şafii'den ijtihadı al. İmam Şafii rahmetullahi aleyhi Abu Hanife ölgön jılı törölgön. Abu Hanife 80-ci jılı törölse, eğer muhaddislerin pikiri menen bizde andan murdarak dedi fuqahaların pikirinde.
Аны айтканбыз сабактарыбызда. Эми 80 деп турсак 150-хижратта өлгөн. 150-хижратта ошол хадистен өкүмдү алып туруп жазып, Мухаммад бин Хасан Шейбанига айтып жазылып бүткөн. Башкача айтканда, бул хадистин алсыз болуусу Абу Ханифадан кийин алсыз болгон. Ушул хадисти риваят кылган ровилердин өмүр баянын издесеңиз, Абу Ханифа өлгөндөн кийин төрөлгөндөр. Анан ошолор чоңоюп, илим алып, ушу хадисти риваят кылган адам не болуп калган? Алсыз болуп калган. Ал мага, сага, сизге, буга даиф. Абу Ханифага даиф эмес. Абу Ханифа аны даиф боло электи алган. Буга далил катары Абу Ханифа өзүнүн эрежесинде эмне деди? Мен сахих хадистен гана өкүм алам деди. Абу Ханифа чоң мухаддис бе? Чоң мухаддис. Эми адамдарга мындай кичине ойлонуш керек да. Абу Ханифага келиңиз. Абу Ханифага бир маселе айтардан мурда ойлонуш керек да. Абу Ханифа үңкүрдө жатып алып айткан эмес. Шуну кайра айтам да. Чоң мечитте айткан. Мен деген мухаддис А'маш, Масрукту чоң мухаддистер бар ошол жерде. Алар айтат болчу, сен 3 күн, 1 күн, 3 күн, 3 түн, 10 күндө отасың, андай хадис жок деп келмек да. Келгенден кийин Абу Ханифа ойлонмок да кайра. Канча деген маселелер бар да. Абу Юсуф турат өзүнүн хадиси, Мухаммадтар турат мухаддистер. Муштахид мутлак деген сөз хадистин баарын билген инсан деген сөз. Абу Ханифанын мажилисинде 10дон көп муштахид мутлак отурган, шакирт болуп. Ошолордун бирөөсү айтат эле да. Эми баягы тарыхты жакшы билбегенден кээде ошондой сөздөр айтылып калат. Андан дагы бир ушул маселени бекемдей турган нерсе сахабалардын фатвалары бар. Бул пайгамбарыбыздын хадиси болот ба? Эми сахабалардын фатвасы бар. Анас ибн Маликтен башка сахабалардан айыздын эң азы 3 күн 3 түн, көбү 10 күн 10 түн деген. Сахабалар майли хадис даиф болсо, сахабалардын фатвасы эмне болду? Алардын сах. Ошон үчүн имам Ат-Таһанави өзүнүн И'ла ус-Сунан деген китебинде бизге далилдерибиз күчтүү дейт. Сахабалар ошо пайгамбарыбыздан уккандык үчүн фатва берип атат да. Сахабалар ол жанагы адам даиф боло электе фатва берип койгон пайгамбарыбыз өлгөндөн кийин. Демек, биздин Ханафи мазхабтын ичиндеги түзүлгөн эрежелерге шек салынбаш керек. Себеби алар изилденип, каралып, хадистер менен такталынып, фатвалар сахабалардын табииндердин фатвалары менен такталып туруп анан жазылган. Мынтип сен келип алып мынтип ойлоп бул даиф. Сен де даиф. Абу Ханифа да даиф эмес. Абу Ханифа өкүмдөрдү алганда эреже койду, мен сахих хадистен алам деп. Анан Абу Ханифа хадис билбейт деген көтүштү да андан кийинчи. Абу Ханифа хадис билбесе шакирттеричи. Абу Ханифа муштахид мутлак болсо, муштахид мутлак дейт. Муштахид мутлак боло турганса хадисти билет дегенин сөзү ошо. Эми анын сабактарыбызда айтканбыз. Абу Ханифа хадисти алым экендигин дагы далилдегенбиз. Демек, ошого биздин Ханафи мазхабында эреже бар. Бир хадис алсыз болсо, Абу Ханифа түзүлгөн эреже хадисти бекемдеп атса, ошол эреже хадисти жогорку даражага көтөрөт деген эреже бар бизде. Айттык беле, эсиңиздерде барбы? Каида мисалы үчүн, эмнеде эрежеде эмне деди? Айыздын эң азы 3 күн, 3 түн, көбү 10 күн деди. Бул эреже. Пайгамбарыбыздын хадиси да ошону бекемдеп келди, бирок хадис алсыз болсо, могу эреже хадисти хасан ли гайрихи даражага көтөрөт. Кандай эле мухаддистерде эреже бар. Bir hadis alsız, da bir hadis alsız, ökö birin bir koldop, hasan li gayrihi darajaga götürülöt. Ökö teң alsız bolsun. Bu muhaddislerдің erejesinde. Bardığı ittifak uşul meselege. Şu meseleler makulsunlar, makuluz. Bizde bir hadis alsız var, erece var. Erece bu hadisi götüröt. Kantip götüröt? Sebebi erece ayat menen, hadis menen, kavlus sahaba, fi'lus sahabanın sözü menen, sahabanın amalı menen, fatvası menen 5-6 delil alıp gelin turan erece tüzülöt. Demek bir kaidanın arkasında bir kança delil var degen söz. Kaidanı жазардан burada oylanılgan al. Bardıq hadis, delil, ayatlar menen kılınıp gelip durup, gede ayat çok bolsa hadis var. Anın sahabanın fatvası var, tabiinin fatvası var. Anan Abu Hanifa'nın özünün ijtihadı var. Bardığı toplanıp gelen, bardığı güçlü delildir.
Эми muhaddisтерде bir alsız hadis, ekinci alsız hadiste biri-birini qoldap Hasan li gayrihi darajaga чыгып аткан болсо, биздики бир жагы күчтүү болот атпайбы бир канча далилдер менен. Анан hadisти Hasan li gayrihi darajaga кантип көтөрбөйсүң. Бул Ханafилердин эрежеси. Силер muhaddisler ошондой эреже кылыпсыңар, биз Ханafилер да ошондой эреже койгон. Биздин эрежебизге макул болсоңор, ala ra'si wal ayn, baş üstüne. Makul bolosоңор, çoň jol. Sebebi her bir alimdin ijtihatların, erecelerden ne kılış gerek? Etiraf kılış gerek. Oşun için biz Hanefiyiz. Bir aytışı mümkün de bu жерде hadisti bekemde odat dese, Abu Hanife'de mi hadis var? Şu sahabanın fatvası da var. Sahabaların amalları da var. Şu erece degende kuvanu menen karaş gerek de bu erece hadis ayatlardan sahabaların sözlerinin nesi? Kaymağı. Gettik. وَمَا نَقَصَ عَنْ أَقَلِّهِ أَوْ زَادَ عَلَى أَكْثَرِهِ istihadатына. Эми жанагы 3 күндөн аз боло турган болуп калса, 1 күн же 2 күн көрүлө токтоп калса. أَوْ زَادَ عَلى أَكْثَرِهِ. Же болсо бирөөнүн айызы аялдардыкы адат болот дейт, баарыңыздар билесиңер. 6 күн, 7 күн адат болот, 4 күн, 5 күн адат болот. Ошол митип барып adat kede özgörüp durат. Biz 10'dun içinde ar kандай kılışыбыз mümkün. Sebebi ayaldardın adatları kede 7 gün, 10 yıl 7 gün keltirip bir günle 8 gün bolup başı mümkün. Allah Taala'nın jaratkanı. Biz 10'dun içinde karay berебиз. 10'dun aşsa boldu. Al istihaza. Oşun için ne dedi? وَمَا نَقَصَ عَنْ أَقَلِّهِ. Akalli 3 gün üstün oşondan az bolsa, اَوْ زَادَ عَلَى أَكْثَرِهِ. En göğünün azsa, algança 10 günden azsa istihadatın oruluğu sebepten gelgen kan. Juunup namazın okup bayağı emne şeriatta ruhsat birle turamasa bardığın kılaveririz. Li'ennehu zaidun ala takdiru şer'a. Sebebi 10 günden ötüp ketdi, şeriattın ölçümünden çoğur çiyip ketdi. Bir gün ile kan gelip kaldı, şeriattın ölçümü en az 3 gün dedi. Andan az bolup ketdi. Etibar kalmayız. فَلَا يَكُونُ حَيْضًا al-hayız bolup eseptelinmedi. وَلَيْسَ بِنِفَاسٍ. Ce olmasa nifasta da eseptelinmedi, ağa giyin geliriz. فَيَكُونُ istihadatan. Bu nerse orlu sevinen bir cana kan tamır cebeceli jarılgandan ile çıkan kan. لِأَنَّ الدِّمَاءَ خَارِجَةَ لِأَنَّ الدِّمَاءَ الْخَارِجَةَ min ar-rahimi munhasiratun fi hadihi الثلاثة. Bunun açısından gereği yok. وَمَا تَرَاهُ الْحَامِلُ istihadatun. Bizde erece bul. Bir boyunda var ayal, kan görgen bolsa al ayız emez, bu oldu istihaza. Boyunda bolgondan ayız avtomatik türde toktaydı. Emnege dese sebebi jawlat. Ayız kanı, etekir kanı bul neden geledi? Jatından geledi. Jatın bala payda bolgondan jawlat boldu. Andan beri jakka kelgen demek andan beri jaktagı жерден kan tamırının jarылуусу же başka nerse menen болуусу мүмкүн. Себеби ал жатынан чыккан жок. Биз жатынан чыккан гана канды айыз деп эсептейбиз. Бирок башка маскаптарда kan gelse эле айыз деп берет, эми алардын иштихаты. Биздин өзүнүн иштихатыбыз бар. Эми эмне себептен десе, li anna bil hamli yansaddu famur rahim. Sebebi boyunda bolgondan keyin эле jatının ozu jawulat eкен, медициналык жактан. Ha? وَيَصِيرُ دَمُ الْحَيْضِ غِذَاءً لِلْجَنِينَ. Subhanallah. Эми ошол жана агып аткан кан жанагы курсактагы түйүлдүккө азык болуп баштайт экен. Анан бери чыкпайт деген сөз, а? فَلَا يَكُونُ حَيْضًا. Ал нерсе айыз болуп чыкпайт. Демек чыгып bir кан чыккан болсо, ал эмне болот? Орулуу себептен же болсо кан тамыр жарылгандан болот да, ал эмне кылат? Namazın, orozosун токтотпостон кармай берет. وَهُوَ لَا يَمْنَعُ الصَّوْمَ وَلَا الصَّلَاةَ وَلَا الْوَطْءَ dedi. Эми ошол истихаза орулуу себебинен келген кан لا يَمْنَعُ الصَّوْمَ. Orozonu ayaldan tыйбайт. Orozo келип калды, жанагындай болуп атабы? Мисалы үчүн бирөө боюнда бар. Кан келип калды. Жуунуп алып, орозосун кармай берет. 2 күн, 1 күн келип токтоп калды. Орозосун кармай берет. 10 күндү күттү, tazalandı, anan gayra 10 günden gelip atат. Juunup alıp orozosун karmay berет. Wala salata, namazı da tıybayt. Namazında okuy berет. Wala al-wat'a, erkek ayaldığında jakındığın ne kılbayt? Tıybayt. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emne dedi? Aişe radıyallahu anha rivayet kılan hadiste qalat. Aişe'ne öz aytat, Ja'at
Fatimatu binti Abi Hubeyş. Fatimatu binti Abi Hubeyş degen sahabi ayal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin canına gelip fakalet ya Resulallah ey Allah'ın elçisi dep kayrıldı. İnni imraatun ustahalu fela athuru. Men daim ele hayız bolup жүрөбүрөм, tazalanmayım dedi. Peygamberistan kaldı kanday. Şeriatta özünün vaktısı var. Altınmay geliyor etken. Fela athur dedi. Takır taza olmayım dedi. Fa'ada'u salata namazdı toxtatıp turamı da Peygamberimizden sırada. Faqala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la. Жоқ, namazı toxtatpayсың dedi. İnnema zalike irqun. Al sen oşol bir oru sebepten ja kan tamırın jaruusu menen gelip atkan kan okşoyt. Ve leyse bi hayza. Bul ayız emes dedi. İjtenibi salata ayyam haydatik. Özüңdün ayızыңдын ölçömü var go. Oşonda namazdan toxtap tur. 3 günbü? 3 gün adatına qaraba, 7 gün, 6 gün. Oşol ayızыңдын gündöründe namazыңды toxtatıp turgun. Thumma gtasili ve tawaddai li kulli salatin. Andan keyin ayızın vakti bütkөндөн keyin dagı gele berse tawaddai. Darat algandagı gtasili juğunda darat alıp namazını okuyup öyle de li kulli salatin. Tawaddai li kulli salatin. Bu hadiste alimler zemnedet tawaddai li kulli vakti salatin. Her bir namazın vaktisine darat alıverdi. Oşoğa peşin gireyinlerdi darat alat. Peşinde asırga çeyin şu daratı başka nerse menen daratı buzulbasa janagı kelip atkan kan ziyanын бербейт. Уктап калса, зара кылса, башка кылса darat sınat. Бирок жана kan себебинен чыкпайт. Asırga çeyin ошону жүрө берсе окуйт. Asırga azanı айтылганда darat sınat. Asırga kayra ne? Darat alат. Biz menen İmam Zufar'ın arasında talaş tartış var. Bizdeki şol namazın vaktin girüsü menen onun vaktisinin bütüsü menen girüsü menen neme bütöt. Darat sınat. İmam Zufar'da girüsü menen şunday. Misal üçün bir peşinge darat alsa peşin bol elekte darat alsa peşin azan aytsa anık jarabay kalat da. Bizge jaray berет, bizge çıkkan menen. Biroq fatva kimge berilet? Hani Abu Hanifa'nın sözüne fatva berilet dağı. Her bir namazın vaktisine darat alınıp, kaçan gana peşin asırga darat alsa, şam azan aytılganda daratı sınata. Ne dedi? Thumma gtasili ve tawadda li kulli salatin dedi. Thumma salli ve in qatarad demu alal hasir. Ana namaz okuy bergin egerde şol kan tamıp atkan bolsa dagı deyt. Biroq bul hadiske dagı örkü adamlar mınday bir neme olur? İbn Majah İmam İbn Majah özünün Sünen kitabında rivayet kılıp ve seneduhum kulluhum thiqat. Bardık adamları thiqat et. Biroq İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi özünün sahihinde çıkarganda ve in qatarad demu alal hasir. Eger kanı tamçıp tursa dagı degen sözlü sahihinde çıkargan emas. Sahih Bukhari'de uşul jagı mınday alsızda uşul jagına İmam Bukhari kabul algan emas. Anda üstü jagını alıver. Başka İbn Majah'da oşo menen geldi, İmam Bukhari'da ansı menen gelgen jok. İmam Bukhari emne sebepten antaşlar dese, anın pikirinde uşul jagı alsızday sezildi. Biröөнүн aytkanı. İbn Majah bardığını çıkardı. Ala ra'sı vel ayn. Kanday olsa dağı biz uşu alıveremiz. Bul hadis menen dalil dep atabız da bizge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözlerinin ereceğini çoğultup durup Abu Hanife dep koydu. Namazda oruçan tıybat dep koydu. Bol büt. Dalilini bilem desen Ayşe Nevz'den gelgen hadis. وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْأَلْوَانِ فِي مُدَّةِ حَيْضِهَا حَيْضٌ حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ الْخَالِصِ مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ Ayal ayızının müünötünde kanday tüstöğü kandı görse bardık ayız. Ayal ayız gündörünün vağında kanday hayız tüstöğü kandı görse hayız bol. Kızıl, kök, feletüy, jaş bardığı ne? Hayız. Kudra, gurön bardığa. Haydun hatta tara el bayadal halisa. Kaçan ak vidiliğine gelgen geçeyin
немесini токтотуп турат. Ак выделение келди, курсумду коет, атайын өзүлөрүнүн пакталарын коюп алат, анан мынтип карайт. Мурда сахабалардын аялдар ушул немесин апарып Айшенеге көргөтсү экен. Муну көрдүңбү, тазаландымы, тазаламадымы? Пайгамбарыбыз Айшене өзүнө экен, аппак болгондо гана тазаласын, калганы бардыгы айыз деген. Демек, айыздын мөөнөтүнүн ичинде келген түстөрдүн бардыгы айыз болуп эсептелет, качан гана ак выделение келгенге чейин. Ошого мен аялдарга мындай таң калып атам да, ата-энелер көбүрөөк көңүл бурушу керек да. Суроолор келет, эми аялдарданчы таң каласың да, такыр түшүндүрө албай койдук да. Айтып атабыз, айтсаң деле мына болсо кандай болуп калат. Анан мен тазаландым эле, жада калса өзүнүн адатын да билбейт да. Bir gün, 2 gün kan gelip duruyor, toktop kalsa, juğunu namaz okumuş dedi. Ertesi gayre gelip kaldı. Al kan tığma gelip etken, gedi toktop kalıp etken. Oşun için addamul mutakhallil deydi. Eki hayыздың ортосына кирип кеткен тазалыкта hayыз болуп эсептелет. Болгону каны акпай эле калат. Ошентип эле 2 gün, 3 gün тазаланып калса эле, жуунуп эле барып намазды окуп баштайт. Анан кайра эмне болдум деп. Ойнана билиш керек да, өзүңүн адатың бар. Ошо адатыңдын арасында келген кан болот. Ортосуна тазалык кирип кетсе да кан болот. Ошону кичине мына жерден эрежелерди окуп койсо, же силер барып айтып койсоңор, ушул нерселер ордуна түшөт. Эми ошон күйөөсү дагы билбей атат да, ошон үчүн. Болосо күйөөсү айтып коет эле, мындай эле андай болдуң депчи. Ошо күйөөсү же эркектер сабактарга келип эрежелерди барып аялдарына айтыш керек. Же аялдар сабакка жөнөтүш керек. Курстарга жөнөтүш керек. Атайын сабактар болуп турат аялдарга. Акчасын төлөш керек да, окутуш керек. Өткөндө бирөө айтат, эмнеге силердин сабагыңар платный дейт. Мен платный эмес, эки жакта бекерли сабак берип атам мечитте. Жок, могу курстар. Курс ар нерсе бар да. Садака бар, зекет бар дегенде, карыз бар, садака бар, садака бересиң, анан карыз дагы бересиң да. Адамдарга түшүнүк ушул диний маселелердин баарын бекер айтыш керек да. Мен тирилигим ким кылат демсе, мамлекет тарабынан мага айлык берилбесе. Кээде кээ бир аалымдар болгондо 2 китеп жазган экен. Нахуйчилер 2 китеп жазган экен. Бирөөсүн жалпы адамдарга өткөн, бирөөсүн оор кылып жазып койгон. Бирөөсүн сонун кылып китебин окуп отурсаң, пайдалуу экен деп нар китебин окуйын десе, окуйм. Эмне кылса мага кел, акча төлө, мен сабак берем дейт. Бардығын кодторду коюп сабак китеп жазып койгон. Адам окусаң түшүнбөйт. Качан гана устаздын астынан окуйсуң, акчасын төлөйсүң. Кээ бирки мухаддистер болгон, сабак берет, мага акча берсең, анан сага хадис айтып берем деген. Анан биз ошо сабактар кылып калганда кичине болбогон кичине тыйын коюлса, анча-мынча убактыңа жол керең антип чыксын десең, эмнеге силердики акчага дейт. А башка курстарга барчы, английский курска бар. Башка жакка барчы, бизнес курстарга барган, бир немең $200,000 бар экен го, бир курсуң. Жердеги кичинекей бизнесмендерге 5.000, 6.000, 10.000ге чейин. Анан биздин диний сабактарга келгенде эле, анан кийин эмнеге жанагы чөбак уста ажеке айтты эле. Жаназа окуп алып анан жыртык 100 сом бересиң. Нике кыйдырып 100. Демек, ошондой курстар акчалай болсо да эркектер курбандык кылыш керек бар. Үйрөнүп кел деп сабактарын бериш керек. Эми бизде аялдар кылып аткан сабак ашпаса 2.000 сом, бир айына 2.000 сомда. 2.000 сомго сен кирсең курсаң тойбойт азыр немеге? Кафеге кирсең. Бир айга. Аренда төлөйт. Бар, башка убактысы бар, башка нерселер бар да. Анан бекер сабактары дагы бар. Ошо эмне кылыш керек? Ошондой сабактарга жөнөтүш керек, үйрөтүш керек. Кайсы эле түстү көргөн болсо, бардыгы айыз ак болмоюнча деди. Андан кийинки эреже ваттухрул мутахаллилу фил муддати хайд. Эми мутахаллил, жанагы хайыздын мөөнөтүндө ичине кирип кеткен тазалык 1 күн, 2 күн айыз. Ага адашып намазын окуй, өзүнүн адатын билсин дагы арасына кирип кеткен тазалыкта деле кадимкидей эле айыздай болуп күтүп тура бериш керек. Лианнал муддата ла тустауабу биддам фу'тубира аввалуха ва ахируха. Эми жанагы муддаттын ортосунда кирип кеткен кандардын башын карайбыз, акырын карайбыз. Башында кан келдиби, адатыңдан акырында кайсы? Мисалы бир аялдын 7 күн адаты болсо, 1 күн келди, токтоп калды. 7-нчи күнү хайызга, 8-нчи күн тазалды, болду, бардыгы хайыз.
At-tuhurul mutakhallilu fil muddati haydun. Эки айыздын ортосуна кирип калган тазалык бул дагы айыз болуп эсептелет. Болгону кан чыкпай калды, бирок өкүмү айызда. Намаз окулунбайт, орозо кармалынбайт, жана аял менен эркек жакындалынбайт. Wa huwa yusqitu 'anil haidhi as-salata aslan wa yuharrimu 'alayha as-sawma fataqdi. Wa huwa ay hayd yusqitu 'anil haiz. Ayız görүүчүлөрдөн ayız дейт намазды түк табыр менен түшүрөт. Болду. Башкача айтканда бир аял 6 күн же 7 күн адаты бар экен. 7 күн айызы келди, 7 күн намаз бар да, казасын окубайт. Бисмилла калып кетти. Аллах Тааладан аялдарга болгон жеңилдик. Эмнеге десе, себеби намаз бир күндө 5 күн, 10, 15, 20 адамдарга ар айда ошондой. Аялдарга кыйындык болот экен. Эми Аллах Таала өзүнүн аялдарга ушундай кылып бир немени, ушундай нерсени милдеттүү кылды. Анан ал кыйналып, ошол мезгилинде ооруп, сыркап, намаздарга алып кетти. Кайранан кийин казасын кыл деп андай мажбурлук жок дейт да. Не болду? Орозо намаз боло турган болсо, намазын эмне кылат? Казасын кармайт ошол мөддөтүндө. Wa yuharrimu 'alayha as-sawma. Орозо кармоону арам кылат. Кээкилер мен айыз болсом орозо кармай берем, Кудайга жак арам болот кылган. Себеби Аллах Таала бизге өкүм берди. Ал мезгилде ушу таква болуп, кыйын болуп кетпей эмне? Жөнүнө тура бер. Орозо кармабай, Фаяқди. Аны кийин казасын кармап берет. Орозонукун. Эми эмнеге десе, себеби орозо бир жылда бир жолу келет. Бир жолу келет да, ошол бир айдын ичинде 7 күн орозон кармайт экен. Секин жагынан кармап койсоң, эч бир кыйчылык, оорчулук болбойт. Ал эми намазга бир аз оорчулук болуп калат. Ар айда эле 7 күндөн казасын кыла берсе, кыйналып калат дейт. Ошого Айшене өз риваят кылат, хадисте бизде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мезгилинде дейт, орозону казасын кармап берет элек дагы, намаздын казасын кармабайт элек деп Айшене өз айтат. Пайгамбарыбыз бар мезгилде. Себеби намаз татакаррару фи кулли шахр. Ар бир айда эле намаз кайра кайталана берет. Ва кулли йом күнүгө болуп турат дейт. Анан аялга аны казасын кармоо кишине харач алып келет. Азыркы кээ бир аялдар бар экен, 5 маал намазында дурустап окубаган аялдар бар экен. Качан күйөөсү жана жаш балдары айткандай болуп тур, намазың окудуңбу деп отурбаса, көңүл бурбайт экен. Мага көп суроолор келди. Аялым намазына эч мындай карабайт, намазына кош көңүл, эмне кылсам болот? Үйдө басып жата берем, ишке чыгарбасаң, намаздары сонун болуп калат. Аны курстарга бериш керек, сабак алыш керек. Ал эчтекени билбейт да, намаздын али фазилетин билбейт, намаздын парз экендигин билбейт. Сен де намаз окуп калгансың да, уруш талашып, хижап кийгиз койдуң, хижаптын фарз экенин деле билбейт ол. Ага илим бериш керек да. Билим бериш керек. Анан кийин барып илимдин негизинде адам өзүн өзү оңдойт да. Адам туруп эле бир нерсени буйрук кылсаң албайт. Силерге эртеңден баштап бардык майкачан жүрүлөсөм эмнеге дейсиң да. Анан ага далилдеп беришиң керек. Эмнеси өтө майкачан жүргөн? Далилдесиң баштап калай. Ага далилдеп бериш керек. Эмнеге жол салынышыбыз керек? Эмнеге намаз окушубуз керек? Аны айтып беришиң керек. Себеби парыз болгон. Мусулмансың, мусулман болгондо ушу милдеттер бар. Мусулман адам ушундай эреже салынган, Аллах Таала мага буйрук кылса кылам деген. Мусулман болбосоң, анда сага эреже жок. Кашкы үй менен чогуу жашап жүрө бер. Ал эми мусулман болгондон кийин ушуларды алыш керек деп, аны эмне кылып, кантип билет ал аял үйдө эле отура берсе, соткасын чукулап же сериал көрүп отурса, каяктан билет? Анан сен таң калганыңа биз таң калып атабыз. Эмнеге аялым намазга бекем эмес дейт. Аялың ал намазды эмне экенин билбей атса, аялың жоолукту эмне экенин билбей атса, кантип неме болот? Ал үчүн аялдарга намазды сүйдүрүш керек. Жоолукту сүйдүрүш керек. Исламды таанытыш керек. Исламды каяктан тааныйт? Жабраил келип үйүңө кирип, спальняга кирип айтып бербейт да. Аялыңы чыгарышың керек. Кайерге? Атайын мына Сараксы мечитинде аялдарга сабак болот. Же болбосо курстарга неме кылыш керек. Азыр онлайн деген нерсе Кудай берди да. Онлайн деген нерсе өтө жакшы экен да. Азыр программаларда сонун болуп калды. Бир илимдүү аял үйүндө отуруп сабагын бере берет, акчасын төлөп коясың. Аял күйөөсүнө тамак кылып атып,
Kүйөөсүнүн кийимин жууп атып, ütүктөп атып, телефонду коюп койгор эткен. Илимди караңыз, машалла. Бул Кудай берген нерсе да, аялдарды бары сыртка чыгаргың келбей атабы? Курска жаздырып коюп, үйүңдө отуруп сабак алат. Ай машалла. Анан кийин сени урмат кылган аял болот. Анан сага баш ийген аял болот. Анан үй бүлө бекем болот да. Кече мага бир аял менен бир киши келди. Талак маселеси. Мен айттым, талак маселесин муфтиятка барасыңар. Муфтиятты карап көрсүн, муфтият чечсе чечти. Чече албаса мага кел. Себеби расмий жак биринчи чечсин. Анан чече албай атабы? Анда биз карап аракет кылып берели. Анан бизде ушундай проблемада, ушул фатва бөлүмүнө дагы бир өзүм пикирлеримди айттым да, өткөндө дагы. Азыр дагы эми ушул кичине неме болуп атат, мүмкүн жакшы жаңылыктар болуп калар. Бирөө барып талак маселесин сураса, эмне болду? Ушу аялыма 3 талак, болду 3 талак болду, жол жок, кет бар. Сен ажырашышың керек, сен болду. Бул аялың башка бирөөгө тийиш керек, андан келсе анан кийин болот. Болду, жол жок силерге. 2 мүнөттө укпайт экен. Ушундай бар экен. Алар кимдер экен мен билбейм. Эми мисалы үчүн айда Жоробай устаз, башка устаздар бар. Алар бул жана майда чүйдөргө окшойт да, мындай жөнөкөйлөр. Сенен сурабадыбы? Сен жок дейт, 2 мүнөттө сураган жок. А сен отургуз аны, сура, кандай болду, качан айттың, кандай абалда айттың, мүмкүн түшпөй калгандыр, мүмкүн ачууң келип аткандыр, мүмкүн мастырсың. Азыр өткөндө Жоробай устаз айтты эле, мастардын талагын түшүрбөйбүз деп фатва берейли деп атабыз депчи. Себеби имам Кархийден, имам Тахауийден риваят бар. Мас адамдын талагы түшпөйт деген. Мазхабта түшөт өзү. Бирок бизде азыр мас адамдар көбөйүп эле талагын бере берген үчүн, үй бүлөнү сактап калыш үчүн ошого фатва берсек деп аткан. Мүмкүн берилди, берилбеди билбейм. Ошого такташ керек да. 3 талак десе эле барып кетире бересиңби? Мүмкүн ал 3 талак деп нисбат кылбай койду, 3 талак айтам деди, же 3 талак айтып салам деди. Аны такташ керек. Аны отуруш керек. 1 саат отуруш керек, 3 саат отуруш керек бир күйөө менен. Ошонун үй бүлөсүн сактап калуунун жолдорун бардык жактан издеш керек. Мүмкүн 1 ай издеш керек, мүмкүн 2 ай, мүмкүн 6 ай издеш керек китепти карап. Ал оңой эле да, сен талагың түшүп кетти, анын баласы бар, үй бүлөсү бар, ал бартыр молдолоруңга ишим жок деп жашай берген болсоң, ошон үчүн талак маселесин сурап келгенде олуттуу мамиле кылыш керек да, коркунучтуу мамиле кылыш керек. Бир үй бүлө бузулуп атат экен деген. Бир үй бүлөнүн бузулгандыгы бул шайтанга кубаныч алып келет экен да. Шайтанга эң кубанган нерсе бир үй бүлөнүн бузулганы экен. Ага жардамчы болуп калды. Сен жакшы экен, туп-туура болуптур, сеники талагың түшүптүр, кете бер. Изде, каяктарды кара, бир жолду тап. Ханафи мазхабтын ичине кара, болбосо колуман келишинче карадым. Менден башкасына барып көрчү, талак түшүптү сага дебейчи. Менден башкасына барып көрчү, мен таппаганым мүмкүн бирөөлөр табар. Деш керек да. Эми ошол аял экөө келип бирин бири түшүнө элек да, али. Бири-бирине эрегишип жашап атат. Сен дейт, жол салынбай атат менин аялым десе, сен өзүң мындай кылбай атпайсыңбы дейт. Сен мен ушу балам үчүн эле жашаган, мен айттым, балаң үчүн жашаба дейт. Сен муну аялың менен чындап жашайм десең, ойлонушуң керек, бала үчүн жашаба. Бала үчүн жашай турган болсоң, эртеси кайра ажырашып бересиң да. Бала үчүн жашап атабыз. Экөөң бири-бириңди сүйүп, мындан ары жолубуз уланабызбы деген маселени айтыш керек. Чубак устаздын сөзү, сага эркек табылат, сага аял табылат, балага ата-эне табылбайт, экөөң ушу балаң үчүн жашагыла деген сөз, экөөң пикириңерди оңдоп, ынтымагыңарды бекемдегиле деген сөз. Экөөң урушуп, тытышып атып эле, балам үчүн деп жашагыла деген маселе эмес. Экөөң пикириң ойлоп тап, жакпай атат, мага бул көңүлүм келбейт атат, экөөң пикириңди оңдо. Балаң үчүн пикириң келишип, экөөң ынтымак жашагыла деген сөз. Экөөң тытышып атып эле, бири-бириңди жакшы көрбөй атып эле, урушуп талашып атып эле, балаң үчүн жашай бер. Анда 10 күн жашайсың, 15 күн жашайсың, андан кийин кайра ажырашасың. Демек, мен айттым, сен аялыңды сабактарга алып баргансыңбы? Десем, жок деп. Анан каяктан жол салынат бул? Каяктан эле жолуктун парыз экен деген. Ага жолу салындырсаң, сенин буйругуң менен жол салынат, Кудайдын буйругу менен эмес. Аялдар үйдө отурса, каяктан билет ол? Азыр вахий келбейт. Демек,
ayallarga ilim berүү erkeklerдин mildeti. Erkekler ilim berip turup, ilim alıp turup, anan bolbay atsa anan ойлонасың, бул аялда өзүнүн аржагында жок экен депчи. Андан кийин чечим кабыл алсаң, ажырашсаң, анда мен мынакей 1 жылдан бери 5 мына исламскийде бүттү 5 жыл окуп, мунуга мынча курска барды. Бирок нагыдыра намазын окубайт десе, анда демек аялда проблема. Андай боло турган болсо, кой. Мен намаз окубаган аял менен жашай албайм. Мен балдарыма сенин тарбияң таасир берет. Ажырашсам мүмкүн. Демек, эмне кылышыбыз керек? Аялдарга илим берүү керек. Ва яхруму ватуха. Анан ошолдой мезгилде, кан келип аткан мезгилде, эмне? Намаз окубайт дедикпи? Орозосун, намазын казасын кылбайт, орозосун каза кылат, бирок ваты кылуу арам болот, Аллах Таала Куранда эмне деди? Ва ла тaqrabухунна хатта ятхур. Ага Бакара сүрөсүнүн 222 аятында аялдарыңа тазаланганга чейин жакындабагыла деди. Буйрук бул. Буйрук ар түрлүү болот. Ошон үчүн маскап кармабастан Куранды, хадисти өзүң билип амал кыла берсең, буйруктардын бардыгын парзга түшүрүп коюшуң мүмкүн. Кээ бирки буйруктар бар мустахаб болушу мүмкүн. Кээ бирки буйруктар бар сүннөт болушу мүмкүн. Кээ бирки буйруктар бар важип болушу мүмкүн. Аны маскапты аркылуу билесиң. Мунау аят ла тaqrabухунна хатта ятхурна. Силер алар тазаланганга чейин жакындабагыла деген буйрук ва нахью лит-тахрим арамдыкка буйрук дейт. Анакей маскапты көргөзүп берди. Эми дагы бир буйрук бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жаш бала келип өкө тамак жеп атканда эмне? Я гулам саммилла деди. Эй бала, бисмилла деп тамак жегин, кул бияминик, кул бимаялик деди. Өзүңүн астынан оң колуң менен же деди. Бул буйруктардын бардыгы өкө, мына буйруктар, ону буйруктар өкө бирдей эле. Бирок ал буйрук сүннөткө, бул буйрук фарзга. Ошон үчүн буйруктардын бардыгын сен өзүң түшүнө бербейсиң. Анын үчүн маскапка кайтыш керек. Маскап аны тактап, таразалап, андан кийин бизге айткан. Мына хайыз бабын бүтүрүп койсок да жакшы болот, себеби эмки немеде эмне мустахаза менен үзүрүүлөрдүн бабына фасылына келет экенбиз. Азыр бир бапты бүтүрүп коелу. Эми бир эркек ушу айыз мезгилинде аялына жакындык кылып койсо өкүмү кандай болот? Алымдарыбыз айтат, эгерде өкөө бири-бирине макул болуп, макулугу менен болду деп зина кылып өчпөйбү, астагфирулла. Макулугу менен зина кылса да зина болот, эгер никеси жок болсо. Бул жерде өкөнүн макулдугу менен айыз болгон абалда өкөө бири-бирине жакын кыла турган болсо, өкөө истигфар кылыш керек, тооба кылыш керек, өкөө тең. Истигфар айтыш керек, Аллах Тааладан кечирим сураш керек, арам иш кылгандыгына, анан тооба кылыш керек. Тооба деген нерсе эмне? Кайра ушул нерсеге мен кайтпаймын деш керек. Тообанын шарттары бар. Өкүнүш керек кылганына. Анан сөз бериш керек, кайра ушуга кайтпаймын деп. Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анхудан ушул жөнүндө суралганда эмне кылды? Истагфирилла, Аллах Тааладан кечирим сураган, бир чоң күнөө кылыпсың, арам иш кылыпсың десең, вала таут. Тооба кыл деген сөз, экинчи кайра кайтпагын деген бул нерсеге. Эми өкөнүн бирөөсү макул болуп, экинчиси күчкө салынган болсо, мисалы аял мен айызым десе болбой күйөөсү ушундай кылып койгон болсо, жанагы зордуктаган күйөөсү күнөөкөр болот, аял күнөөкөр болбойт. Себеби ал мукрах, коркутулган болот. Эми аксы болсочу. Күйөөсү кое сен таза эмессиң десе болбой эле, кылып койсо, анда күйөөсү күнөөкөр болбойт дагы, аялы күнөөкөр. Эми кээ биркилер бар экен да күчтүүлөр, Ушундай боло турган болсо, эми фатва китептеринде муну кандай кылыш керек? Бул боюнча асарлар дагы келген. Эми ушундай боло турган болсо, тооба кылат, истигфар кылат дагы, анан кийин садака беришти мустахаб болот. Юстахаббу айятасаддака би динарин ау нисфи динарин же болбосо жарым динар. Эми 1 динар же жарым динар деген маселенин кээбиркилер маанисин түшүндүрүптүр. Инкана фи аввал хайди фа динарун. Хайыз жан келип атканда жакындык кылып ийген болсо 1 динар садака берсин, тооба кылат, истигфар кылат. Анан 1 динар садака кылсын дептир. Фи ахирихи нисф. Акырында нисф, жарым динар садака кылсын дептир. Эмнеге биринчисинде 1 динар дагы, акырында
жарым динар десе, биринчисинде сен көрүп атасың, эми кече болбоду эле, эми башталып атканда кайра эмне кылып атасың? Сен мүмкүнчүлүгүң бар го, өзүң кармаганга. Штраф күчтүүрөөк. Акырында эми бечара чыдабай калды 6 күн 7 күндөн бери. Болду, тазаландың деп эле болуп дем болуп кетсе, анда баягы кичине шашып кетти деп нисф динар, жарым динар деп айтылат. Эми 1 динар 1 мискалдын өлчөмү жок. Мискал деген ошол өлчөм, 1 мискал алтын 5 грамм болот экен. Азыркы мезгилде 5 грамм алтын болот экен. 1 динар 5 грамм алтын. Азыркы мезгилдеги Кыргызстандагы алтындын баасы 999 проба деген барбы? Эң тазасы. Эми тазасын бериш керек да. Зекет берип атканда да семизин бериш керек. Садаканын да жыртылып калган 100 сомду эмес, кычыраган 5000 бериш керек дегенде. Демек 999бу? 999 проба азыркы мезгилде 9805 сом 40 тиын экен. 42 тиын экен. Канча экен? 9800, 9900 деп койгон экен, грубо. Эгерде иштин башында боло турган болсо, 9800 истигфар кылгандан кийин берип койчу, мустахаб, милдеттүү эмес. Мустахаб. Нысфы боло турган болсо, анын акырында боло турган болсо, анын жарымын беришке канча болот ошондо? 9 боло турган болсо, 440 4900 бир бала тыйын болуп калат экен да. Эгерде айыздын акырында ушундай жагындык кылып ийе турган болсо, анда эмне кылсын? Жарым динар. Эми эмне себептен эми динарлар биз азыр колдонбой калынды? Ошо динарлардын китептери ушинтип келгендерин элдерге түшүнүктүү болуш үчүн гана ушинтип айтып коюп атабыз. Азыркы мезгилде 1 динар 5 грамм алтын. 50 миңге жакын болуп калбайбы? 50 миң? Эгер 1 граммы почти 10 миңден болуп атса, 5 грамм болгондо почти 50 миң болуп калып атат. Çok 5 gram esnettik. 5 грамм эсептейсиз. 1 динар 5 грамм болсо, 5 gram esnettik. 1 gram esnettik. 1 граммы да. 1 граммы. Ошондо болуп калат экен, Чатак экен, 585 milyon. Туптуура айттыңыз, машалла. 5 грамм боло турган болсо, энеңди көрдүм деген сөз. Ошого этият болуш керек, Wa yukfaru mustahilluhu. Эми бирөө айыз мезгилинде деле жакындык кыла берсе болот, молдаларың айта беретсе, кабыр динден чыгат. Айта берет, мен кыла беребиз десе, арам нерсени адал кылуу динден чыгарат. Ушул эле мезгилде адал нерсени арам кылуу, арам нерсени адал кылсаң динден чыгып атпайсың, ошондой эле адал нерсени арам кылсаң да динден чыгасың. Ушуну көп адамдар билбейт. Нанды арам деген динден чыгасың. Чочкону адал десең да динден чыгасың. Азыр биздин соцсеттерде адамдар мындай бир, бул жогайды укпагыла, бул рибаны, сүткорлукту адалга чыгарып атат деди. Кайсы сүткорлук? Мурабахан. Мурабаха китептерде, Ханафи китептерде жазылып турат, мурабаха деген адал деп. Ойлош керек. Динден чыгып кетпесин, оңой эле чыгып кетесиң динденчи. Андан кийин намазыңда дурус эмес, башкаңда дурус эмес, илимиң жоксуң, блогерсиңби, машинеңди сатасың, сата бер, башты örtпөй. Алымдардын, устаздардын ишине аралашпа. Алар корккон Кудайдан биз коркпойт окшойбуз да. Ошо айтат да, Кудайдан коркпойсуңбу сен, арамды адал кылып атасың дейт да. Ушу сенин акылың жеткен нерсеге биздин акылыбыз жетпей да болгон, Өмүр бою илим окуп, ушуну элге таркатып келатып, анан кийин акыретибизди күйгүзүп эле адал дейт экенбиз да. Анын бизге эмне пайдасы бар адал десек? Пайдасы жок бизге. Жиндибизби биз? Кече бир кайрылуу чыкты го, кимдики окудуңарбы? Бирөө чалып тура, сиздин видеоңузду көрдүм, мурабаха алса боло берет депсиз. Мурабаха адалбы дейт. Арам дедим. Арам, доңуздун этинен да арам. Ушундай да ушундай. Айнан видеодо ошол шариатка ылайык келет, китептерде жазылынган, бүткүл дүйнөлүк IFS стандартында жазылынган, бүтүн дүйнөдө
Алымдар ошо менен амал кылат. Банктагы мурабаха маселелеринин бардыгы IOF стандарты менен болот. Ал IOF стандартын биздин алымдар кеңеши туура деп тапкан. Ошондо жазылып турат бакыйып. Анан бир блогер келип бизге акыл үйрөтөт да. Демек, айыз мезгилинде жакындоону адал десе арам, арам несен адал десе динден чыгат. Ошондой эле адал несен арам десеңдер динден чыгасың. Ошон үчүн Кудайдын атынан сүйлөгөндөн абайлаш керек. Ва истамтиу биха ма фауqa al-izar. Эми аялыны айыз мезгилинде колдонсо болобу десе болду. Ас жака тийбесин, үстү жагын кармап өп жытай бересиң. Ас жака тиймей жок. Шариатта кайтарылган. Ва ин инqata'a damuha li aqall min 10 ayyamin lam yajuz wat'uha hatta taghtasila. Bir ayaldın kanı 10 günden azında ne oluptur? Tazalanıptır. Tazalangandan keyin anın wati ayalına jakınlık kılуу durus emes, juunsun andan keyin. Juunup tazalansın, andan keyin jakınlık kılasın. Aw yamdi aleyha waqtu salatin. Çoğusu büttü, bir namazın vakti öttü, tazalanıp deptirip, andan keyin ошондой bolsa da mene juunsun, andan keyin jakınlık kılasın. Wa in qata'a li 10 10 gün толук болгондон кийин токтолунган болсо, андан ар жагы айыз эмес да. Жаза каблал гусул. Жуун электен мурда деле жакындык кылса болот дейт. Себеби тазаланып бүттү, бары кургат деген сөз. Ошон үчүн экөөнүн айырмасын бериш керек. Эртерээк тазаланган болсо 10 күндөн, жуунга дейин анан жакындык кылыш керек. 10 күн болуп турган тазаланган болсо, андан кийин жуумай деле жакындык кылса болот. Жана Аллах Тааланын Куранында хатта ятхурна тазаланганга чейин хатта гаян айтат да. Демек эң акыры чейин айтат да. Акырына чейин ошо тазалангандан кийин анан жуунуп, жуунбай туруп, 10 күндөн токтогон болсо жуунбай туруп деле жакындык кылса болот. Ва aqallu tuhuri 15 yawman. Эми айыздын эң азын убактын айтты, эң көбүн айтты. Андан кийинки айызга чейин тазалык бар да. Ошол тазалыкты билүү эң милдеттүү нерсе. Мисалы үчүн бир аял 7 күндүк айызы бар, мөөнөтү бар. 7 күн бүттү. Эми экинчи айга киресиң да. 5 күндөн эле кайра айыз келип калса, экинчи айызым келди дебейсиң да. Тазалыктын айыз бүткөндөн тазалыктын эң аз 15 күн. 15 күнгө чейин кан келип калса, бир айыз бүткөндөн кийин ал оорулук кан деп эсептелет. Ошон үчүн aqallu tuhur тазалыктын эң азы 15 yawman 15 күн. 15 күндөн кийинки келген канды гана экинчи айдын айысы деп эсептейбиз. Hakada ruwi an Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim Nakhai чоң табиинде да мына ушундай фатва келген. Wala yu'rafu illa tawqifan. Эми бул wala hadda li aktharihi. Wala yu'rafu illa tawqifan. Эми Ибрахим Нахаимти өзүн ойлонуп айткан жок. Демек сахабалардан уккан, табииндерден уккан фатвасы бар. Демек Ибрахим Нахай ушундай деп риваят кылып фатва бердиби? Демек тазалыктын эң азы 15 күн. Демек 14 күндө кан келип калса, айыз менен истихаза болот. 15 күн эсептеш керек. Айыз ошон үчүн аялдардын өзүнүн жадыбалы болуш керек. Эсептеп туруш керек. Качан айызым башталып, качан токтоду. Белгиле. Андан кийинки 15 күндө өткөр. Анан бул айыз экен деп. Кичине өзүнүн динине, өзүнүн тазалыгына аялдар көңүл буруп коюшу керек. Wala hadda li aktharihi. Тазалыктын көбүндө чек жок. Айызы бүттү, 5 ай кан келбей койду. Бисмилла, эч кандай проблема жок. Тазалыктын көптүгүндө эч кандай чек жок. 6 ай келбей калды. Бисмилла. لأنه يستمر مدة كثيرة فلا يتقدر. Тазалыктын көпчүлүгү ар кандай боло берет, ага бир убакыт кое албайбыз. 15 күндү коюлган. Ибрахим Нахайдын фатвасы менен. Мына ушул менен бүттү. Эмки мустахазанын өкүмдөрүнө келет экенбиз. Эмки сабакта ва саллаллаху таала хайра халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Мындай аялдардын маселеси болсо деле кызыктуу экен. Бул силерге деле бизге деле керек, иншалла. Ошого эме кылыштын кереги жок.